بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Бүткүл аламдардын Роббиси Аллах субханаху таалама чексиз мактоолор, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааланын салават саламдары болсун. Аллах субханаху таала насип кылып эртөгөндөр пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп атабыз, улантып атабыз. Бүгүн иншаллах ошол сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантабыз. Демек өткөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 40 жашка чейинки жашоосу жөнүндө кыскача токтолуп өттүк эле. Бүгүн иншаллах пайгамбарчылык, элчилик жана даават жашоосу жөнүндө сөз кылабыз. Дааваттын доору жана баскычтары жөнүндө да сөз кылабыз. Караңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин тарыхчылар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын эки этап менен карайт. Мекке доору же болбосо эки доор менен карайт десек туурараак болот. Мекке доору жана Медине доору. Мекке доору жана Медине доору деген эмне? Мекке доору деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин 13 жыл Меккеде даават кылган. Ошол 13 жыл Меккедеги дааватыны, ошол жерде жашап турган учуруну Мекке доору деп коет. Демек сиз менен биз иншаллах биринчи ушул Мекке дооруна өтөбүз. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп хижра кылат, Мединеге барып отурукташат жана ошол жерде ислам мамлекетин түптөп, ошол жерде ислам коомчулугун түптөп, ошол жерде шариаттын калган буйруктарын баары ошол жерде түшөт. Ал доорду Медине доору деп коет. Ол доор 10 жылга созулган. Ошол Медине доору Мекке доорунан кийин тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 53 жаштан бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ошол Медине доорун сүргөн. Демек иншаллах келечекте ушул эки доорду тең өтөбүз иншаллах. Бирок эң биринчи албетте Мекке доорунан баштайбыз. Мекке доору өзү 3 этаптан турат. 3 этап дегенде Мекке доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин дароо эле дааватында ачык айкын кылып элдерге замат эле даават кылып баштаган эмес. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тепкич менен тадарруч деп коет араб тилинде, акырындан баштаган. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи 3 жылы жашыруун даават менен пайгамбар болуп келгенден кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл жашыруун даават кылган. Андан кийинкиси ачык айкын даават болуп эсептелет. Ачык айкын дааваты дагы өзү экиге бөлүнөт. Биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын дааваты Мекке шаарынын ичинде. Экинчи этабы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын дааваты Мекке шаарынан сырткары. Демек иншаллах ошолардын баарына кенен кесир токтолуп өтөбүз иншаллах. Эң биринчи пайгамбарчылык жана элчилик баяны жөнүндө кыскача сөз кылабыз. Пайгамбарчылык жана элчилик деп калдык. Пайгамбарчылык деген эмне? Пайгамбарчылык деген араб тилинде нубува деп коет. Түшүнүктүбү? Ан-наби деген пайгамбар деген. Бизде эме расулду деле, набийди деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар деп көнүп калганбыз. Бирок негизинен ан-наби деген өзү пайгамбар деген. Ар-расул деген элчи деген. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ушул эки сыпат тең болгон. Нубува дагы болгон жана рисала дагы болгон. Тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наби дагы, расул дагы болгон. Түшүнүктүбү? Кээ бир пайгамбарларга токтоло турган болсок, кээ бир пайгамбарлар наби болгон эмес, расул наби болгон, расул болгон эмес. Түшүнүктүбү? Расулдун даражасы бир туугандар жогорураак турат набийге караганда. Түшүнүктүбү? Бардык расул наби болгон, бирок бардык наби расул болгон эмес. Ал дегени бардык пайгамбар, бардык элчи пайгамбар болгон, бардык элчи пайгамбар болгон эмес деген сөз. Түшүнүктүбү? Демек ушуга карай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи пайгамбарлык келген, нубува келген. Рисаладан мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи болуп келерден мурда пайгамбарлык келген. Ал пайгамбарлык кандай келген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына келгенде, тактап айтканда пайгамбарлык жакындай баштаганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол коомчулуктагы, ошол араб жарым аралындагы арабтардын көпчүлүк жоруктары жакпайт эле жана ошол себептүү пайгамбар саллаллаху озла деп коет, жалгыз калууну жакшы көрөт эле. Жалгыз калуу максатында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында акыркы 3 жыл пайгамбар болгондун акыркы 3 жыл эмне кылган? Рамазан айында жалгыздап Нур тоосуна Хира өңкүрүнө кетип калат эле. Азык затын камдап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол азык заты менен Нур тоосуна Хира өңкүрүнө барып ошол жерде жалгыздыкта өткөзөт эле. Ал жерде эмне кылат эле деген суроо пайда болот. Ал жерде ибадат кылат эле. Субханаллах, кандай ибадат кылышы мүмкүн деген ар бирибизде суроо пайда болот. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келе элек. Пайгамбарлык ибадат адамдар кандай кылып Аллах таалага жакындайт экенин биле турган жолдорду алып келе элек.
Андан кантип ибадат кылат десе, ага жооп Ибрахим алейхиссалам, тактап айтканда Исмаил алейхиссаламдын калтырып кеткен ибадаттары менен Аллах Таала жакындык кылат эле. Түшүнүктүбү? Себеби Ибрахим алейхиссаламдын шариаты менен жашашкан арабтар. Биз өткөндө айтып өттүк, арабтар Ибрахим, Исмаил алейхиссаламдын шариаты менен жашап, жана Хузадан болгон ким эле? Биринчи болуп бутты алып кирген Амр ибн Лухай келгенге чейин эмне Исмаил алейхиссалам шариаты менен жашашкан. Туура кээ бир нерселер унутулуп кеткендир, бирок негизинен Исмаил алейхиссалам шариатында жашап, Амр ибн Лухай эң биринчи болуп араб жарым аралына ширк динин алып келген дагы ошондон анан араб жарым аралына тез аранын ичинде ширк дини тарап кетип, дээрлик Исмаил алейхиссаламдын калтырган дининен эч бир нерсе калбай, бардык нерсе ширкке алмашып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол Исмаил алейхиссаламдан калган кээ бир ибадат калтырып кеткен Исмаил алейхиссалам шариатынан болгон ибадаттарды кылат эле ошол жерде. Жалгыздоо менен Аллах Таалага тадаббур кылат эле, тафаккур кылат эле, ой жүгүртөт эле. Ошол жерде жүрүп эмне кылат эле? Мындайча айтканда ибадат кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол барып конгон жер Хира үңкүрү 2 бул жагы 2, бул жагы 1 метр примерно болгон. Ал дегени 2 квадрат жер болгон. Ошондой жерде эмне кылат эле? Аллах Таалага ибадат кылат эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүндө ушундай жанагы адамдардын кылып жаткан нерсесине болгон нааразычылык деген эмне сезим бар эле. Пайгамбар саллаллаху жакпайт эле ошол нерсе. Адамдардын ширк кылып жаткандыгы, коомчулук жашоосундагы жанагы ар түрдүү ыплас амалдардын тарап кетүүсү пайгамбар саллаллаху жүрөгүн оорутат эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ошолорго көрсөтө турган, ошолорду ошондой караңгылык баткагынан суруп чыга турган бир багыт жок эле. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорго ошол жаман ыплас жолунан кайтарып, ошол жолдун ордуна жакшы бир нерсени сунуштай турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында эч кандай эмнеси, биздин тил менен айтканда программасы жок эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кыларын билбейт эле. Бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне пайгамбарлыкка жакын Аллах Тааламдын эмнеси эле, тарбиялоосу, даярдоосу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип акыркы 3 жылыны Рамазан айыны жалгыздыкта Хира үңкүрүндө өткөздү. Ошентип 40 жашында, тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка келгенде Рамазан айынын 21-инде биздин жыл менен Григориан календар менен эсептегенде 610-жылдын 10-августуна туура келет деп айткан кээ бир тарыхчылар. Ошол убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жаш болгон. Эгер камари неме менен эсептөө менен эсептегенде 40 жаш 6 ай болгон. Ал дегени 40 жаш 40 жарым жаш болгон. Ал эми Григориан календар менен эсептегенде 39 жыл 3 ай болгон. Демек ошол жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык келген. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болоордон мурда кээ бир мындай адаттан сырткары көрүнүштөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда байкалган. Ал жөнүндө Айша энебиз риваят кылып мындай деп айтат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы вахилер чын түш көрүү менен келген деп. Тактап айтканда бир түш көрөт эле, ошол түш мынал жашоосунда дал өзүндөй болуп эмне боло берет эле. Бул ошол пайгамбарлыктын башталышынын биринчи этабы эле. Демек, түш көрөт эле, ошол түшү өңүндө ишке ашат эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Айша сөзүн улап, кийин ал киши жалгыздыкты каалап калды дейт. Жалгыздыкты каалап, жанагы узмила кылат эле, ошол арабтардан бөлүнүп чыгып, ошол үңкүрдө жалгыз калат эле. Хадижа энебиз эмне тамак ашты дайындап бергенден кийин ошол үңкүрдө жалгыз калат эле дейт. Анан тамак аш түгөнгөндө кайра аялына келип, кайтып келип тамак ашын алып, ошол жакта эмнени өткөзөт эле дейт. Рамазан айын өткөзөт эле дейт. Хира үңкүрүндө өткөргөн ошондой күндөрдүн биринде ага акыйкат келди дейт. Ага хак келди. Мындай айтканда, ага Аллах Тааламдын дини келди. Ошондо кандай болду? Тактап айтканда, ошол Рамазан айынын 40 жашында Рамазан айында олтурган учурда 21 Рамазанда Жибрейил алейхиссалам келди дагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эмне жүрөгүнө ушундай көкүрөгүнө кысып туруп коюп жиберди дагы. Икра деди. Икра деди. Икра деген араб тилинен биздин тилге которгондо оку деген сөз. Икра деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ма ана би qaриин деди. Мен окушту билбеймин деди. Жанагы жерде экинчи рет дагы алып туруп көкүрөгүнө өтө катуу кысты дагы, анан коюп жиберип туруп икра деди. Окугун деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ма ана би qaриин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сөзүндө чынчыл эле. Мен окушту билбеймин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта окушту билбейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уммилердин пайгамбары деп эмне
лақабы болған уммилерин деген сауатсыз пайғамбар саллаллаху алейхи сауатсыз болған. Ал деген жазышты дағы, оқышты дағы билбейт эле. Пайғамбар саллаллаху алейхи өлгөнгө чейин жазышты дағы, оқышты дағы билген эмес бир туугандар. Бул нерсеге кененирээк дагы токтолобуз иншалла. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи мен окушту билбеймин деди. Анан жанагы жерде 3-чү ирет Жибрил алейхиссалам ушундай көкүрөгүнү катуу кысып, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ушундай демим жетпей калган деңгээлде кысты дейт. Анан кийин коюп жибере туруп, "Иқра бисми раббикаллази халак." Сени жараткан Роббиңдин исми менен окугун деди. "Иқра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак." Адамды бир уйган кандан жараткан Роббиңдин исми менен окугун деп ушул баштапкы 5 аят түшүрдү. Алак сүрөсүнүн 5 аятын түшүрдү. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Иқра сүрөсүндөгү 5 аят менен бир туугандар пайгамбар болду, наби болду. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан пайгамбар болду десе, ушундай деп жооп беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашында Иқра деген аят түшүүсү менен пайгамбар болду. Бул дегени жердин үстүнө биринчи ирет Аллах Тааландын вахийи түштү дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи түшкөн Кур'ан аяты бир тонар ушул аят болгон. Бул да болсо Иқра менен башталган. Көрдүңүздөрбү? Окуу менен башталган. Кыскача бир пайдага токтолуп кетебиз бир туугандар. Бул окуу деп башталганынын дагы чоң сыры бар. Чоң сыры бар. Албетте бул сырдын эң чоңу ислам дини сабатсыздыкка эмес, ислам дини караңгылыкка эмес, ислам дини маданияттуу болууга. Маданияттуу десе батыш өлкөсүн ээрчип, батыштын маданиятын ээрчип кетүү эмес. Маданияттуу деген бир туугандар сабаттуу болууга, окууга, билимге ушунчалык ынтызар экендигине далил болот. Ушунчалык кызыктар экендигине далил болот. Ислам дини бир туугандар бул билимдин үстүндө курулган дин десек адашпасак керек. Себеби бир туугандар ислам дини пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси болобу, Аллах Тааланын аяттары болобу, илимге ушунчалык деңгээлде кызыктырып, көптөгөн настар келген. Бул да болсо ислам дини илимге ушунчалык катуу басым жасайт экендигинин далили. Ислам дини эч качан караңгы бирөөнү ээрчип кетүүгө, же болбосо көр бирөөнү ээрчип кетүүгө эч качан үндөбөйт. Балким ислам дини ошол нерсеге бөгөт коюп, ошол нерсенин жолун жабып, караңгы же болбосо көр бирөөнү ээрчүүдөн тыйып туруп, балким ар бир нерсени илимдин негизинде кылууга буйруган. Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах деген аят, мисалы, фа'алам аннаху ла илаха илля вастагфир ли занбик. Билгинин Аллахтан бөлөк татыктуу зат жок, жана күнөөлөрүңө истигфар кылгын аят деген аяттагы имам Аль-Бухари рахмахуллах ушундай деп айтат: илим сөздөн жана амалдан мурда турат деп айткан. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү, бул аятта чоң сыр бар. Ал дегени сиз менен биз амал кылуудан мурда, сүйлөрдөн мурда дагы илим алышыбыз керек. Айрыкча бир туугандар шарият маселесинде. Дүйнөлүк маселеде мейли, кааласаңыз илимдүү сүйлөңүз, кааласаңыз илимсиз сүйлөңүз, бирок шарият маселесинде сиз илимиңиз жок болсо сүйлөшкө эч кандай акыңыз жок. Сиз шарият маселесини бир гана илимдин негизинде гана сүйлөшүш керек. Жана шариаттагы бир амалды илимдин негизинде гана кылышыбыз керек. Демек, бул да болсо ислам дининин башка диндерден өзгөчөлүгү бир туугандар. Караңызсаңыз, Аллах субханаху ва таала гойрил магдуби алейхим, аларга үстүнө каар түшкөндөрдөн мени кылып койбогун, валаддолин адашкандардан да кылып койбогун дегендерде Аллах субханаху ва таала бизди насара жана жөөттөрдөн кылып койбогун деп бизди Фатиха сүрөсүндө ушул нерсени айтууга буйруду. Жана бул нерседе чоң сыр бар. Жөөттөр эмне менен адашты? Жөөттөр билип туруп амал кылбай адашкан. Христиандар билбей туруп амал кылып адашкан. Көрдүңүздөрбү? Билбей туруп амал кылып адашканды вала долин деди Аллах субханаху ва таала, адашкандар деди. Билип туруп эмне деди? Билип туруп амал кылбагандарды Аллахтын карына калгандар деди. Демек, мусулман адам экөөсүнөн дагы болбош керек, үчүнчүсү болуш керек. Билип туруп амал кыла турган болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Билбей амал кылыштык христиандарды ээрчигенге себеп болсо, билип туруп амал кылбаштык жөөттөргө ээрчишке себеп болот. Ошондон бир туугандар, мусулман үммөтү, тактап айтканда, момун мусулман адам биринчи билиш керек, илим алыш керек, андан кийин ошол илиминин негизинде амал кылыш керек. Түшүнүктүбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аят түшкөндөн кийин жанагы жерде каттуу коркуп кетти. Акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мындай нерсе болбогондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде коркуп кетти дагы, ошол үңкүрдөн чыгып туура өзүнүн үйүнө чуркап келди. Үйүндө албетте өзүнүн сүйүктүү жары
Хадижа бинт Хуайлид күтүп алды. Жанагы жерде Хадижа бинт Хуайлидке мени эмне кылгын деди, уруп койгун деп жанагы жерде эмне Хадижа энебизден уруп коюусун суранды. Хадижа энебиз уруп, анан жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүндөгү коркуу кетип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө кайткандан кийин Хадижа энебиз сураганда, Хадижа энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон окуянын баарын төкпөй чачпай айтып берет. Ошондо Хадижа энебиз өтө жакшы нерсени айтат. Карасаңыз, ушундай деп айтат: сиз дейт эч нерседен коркпоңуз дейт. Аллах сизди эч качан жалгыз таштап койбойт дейт. Себеби кыясыны карасаңыз, Хадижа энебиз эмнеге кыяс кылды? Себеби дейт, сиз эч качан эмне жамандык кылбайсыз деди. Жакшылыктын үстүнөн жүрөсүз. Кедей кембагалдарга дайым колуңузду сунасыз. Тууган уруктук мамилени кыласыз. Кошунулук мамилени эң жакшы деңгээлде өтөйсүз. Дагы ошого окшогон жакшы сыпаттарын атап өттү. Мындай адамды Аллах таалам эч качан эмне жалгыз калтырбайт деди. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ислам келерде мурдадагы арабтардын табиятында болгон жакшы амал кылган адамдарды, жакшы амал кылып жүргөн, жакшы амалдардын үстүндө жүргөн адамдарды Аллах таалам таштабайт экендигин. Ислам дини келип бул нерсени ан сайын кубаттады, бекемдеди. Хадижа энебиздин зеректүүлүгүн караңыз, бир туугандар. Ушунчалык зерек аял болгон. Анан жанагы жерде Хадижа энебиздин абасынын үкөсү тууганы болот. Ошол Варака ибн Науфал деген. Варака ибн Науфал деген арабтардан христиан динин кабыл алып, мурдагы ибрани тилиндеги Инжил китебин окуган адам болот. Мурдагы китептерден тактап айтканда кабардар болгондуктан пайгамбарлар жөнүндө кичине эмне билими бар инсан болот. Хадижа энебиз ошол Варака ибн Науфалга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жетелеп алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон нерсени төкпөй чачпай айтып бергенде, жанагы жерде Хадижа энебизге жана Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга Варака ибн Науфал ушундай сөз айтат: "Аттиң дейт. Сага чындыгында Муса алейхиссаламга жиберилген намус периште жиберилиптир" дейт. Намус деген бул алардын китебинде намус деп келген, биздин Жибреил деген периштебиз. Биз Жибреил деп тааныйбыз ал периштени. Жибреил периштенин кызматы бул Аллах менен пайгамбарлардын ортосундагы эмне байланышты бекемдөө. Тартып атканда аяттарды түшүрүп берүүдө. Ошол периште сага келиптир дейт. Кана эле дейт, ушундай күндөр келип, өзүңдүн элиң сени өзүңдүн журтуңдан кууп чыкканда мен сенин алдыңда болуп сага кызматчы болсом кана эле дейт. Бирок ал күнү Варака ибн Науфал өтө карып калып, көздөрү азиз болуп калган инсан эле. Андан кийин Варака ибн Науфал эмне өтүп кетет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калат. Карасаңыз, кайсы нерсеге таң калат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, менин элим, мен аларды жакшылыкка чакырсам мени кууп чыгабы? Мени элим өзүмдүн журтумдан, туулган жеримден мени кууп чыгабы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калат. Албетте бул кийин эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне тагдырына жазылган нерсе болот. Албетте ошол Варака ибн Науфал айткан нерсе келет. Варака ибн Науфал бакшылык кылган эмес бул жерде. Варака ибн Науфал мурдагы китептерге таянып, мурдагы пайгамбарлардын өмүр баянын билгендиктен, ошол пайгамбарларды күткөн нерсе сени дагы күтүп турат. Пайгамбарлардын коомунан сенин коомуңдун эч бир өзгөчөлүгү жок. Кайсыл пайгамбар Аллах тааламдын динине чакырып келбесин, ал пайгамбарды ар түрдүү сыноолор эмне күтүп турган. Ар түрдүү сыноолорго капталган ошол пайгамбарлар. Сени дагы ошол эле нерсе күтөт деген максатта айткан. Түшүнүктүбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир топ убакыт вахий токтоп калат. Эми алымдар ортосунда талаш бар. Канча убакытка вахий токтоп калган деп. Кээ бир алымдар 3 жыл деп айтат, кээ бирлер 6 ай деп айтат. Рахман аль-Мубарахфуи рахмахуллах ушундай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол келген хадистерге жана ошол тарых баракчаларына жакшылап көз чаптырган болсок, көз чаптырып ушул нерсеге ынандык дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол биринчи аят түшкөндөн кийинки экинчи ушул түшкөн вахийдин ортолугу 10 күн эле болгон дейт. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне 3 жыл, акыркы 3 жыл жалгыздыкта Хират үңкүрүндө өткөзгөн. Андан кийин акыркы 3-жылы 21 Рамазан айында эмне болгон дейт? Вахий түшкөн дейт. 21 Рамазан айында түшүп, Рамазан айы бүткөндөн кийин Шаввал айы келген. Шаввалдын башында экинчи рет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне түшкөн дейт? Экинчи рет вахий түшкөн дейт. Балким дейт, Кадыр түндүн ушул күнгө белгиленип калышынын сыры дагы ушул болсо керек. Биринчи вахий менен экинчи вахийдин түшкөн учуру болсо керек. Аллаху алам деп айтат. Түшүнүктүбү? Ал дегени 21 түнү түшкөн болсо, демек Рамазан бүткөнгө чейин канча түн бар? 10 түн бар, туурабы? Ошол 10 түн, андан кийин 10 түн өткөндөн кийин Шаввал кирип келет. Шаввалдын биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга экинчи рет вахий түшкөн дейт. Балким мусулмандарга ушул айт майрам болуп калышынын дагы сыры ушул болсо керек. Аллаху алам дейт. Бирок бул нерседе кескин түрдө айтпайбыз, себеби тарыхчылар ортосунда бул талаш бар.
пайгамбар саллаллаху биринчи түшкөн вахий менен экинчи түшкөн вахийдин ортосундагы аралык канча деген. Андан кейін қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға екінші вахий қандай түшкен. Ибн Хаджар рахимахуллах ушундай деп айтат. Ибн Хаджар бұл Сахих аль-Бухариге ушундай Фатхул Бари деген чоң шарх жазған инсан. Бұл инсан эмне ислам диніне ушундай чоң қызмат кылып кеткен. Ошол инсан ушундай деп айтат. Бұл иш дейт, вахийдин бир нече күн токтоп калуусу Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы дейт, коркууну кетирүү жана анын вахийге болгон ишкысын, сагынычын, кусалыгын арттыруу үчүн болгон дейт. Мындай айтканда, ортодо бир топ убакыт токтоп калуусу Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху ушул аятты, вахийди түшүүсүн ушунчалык эңсеп, сагындырып туруп анан кийин түшүүсүн каалаган дейт. Түшүндүңбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне Жабир ибн Абдуллах риваят кылган хадисте мындайча айтат: Хирада бир ай тургандан кийин түшүп келе жатып, өрөнгө жеткенде мени чакырган добушту уктум дейт. Ал дегени ушул өрөндөн түшүп келе атканда мени чакырган үндү уктум дейт. Мухаммад деген үндү уктум дейт. Алдымды карасам эч ким жок, жанымды карасам эч ким жок, бул жанымды карасам эч ким жок, артымды карасам эч ким жок дейт. Андан кийин асманды карасам, курсийде олтурган Жибрилди көрдүм дейт. Жибрилди ошондо пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам биринчи ирет өзүнүн чыныгы келбетинде көргөн. Караңыз, Жибрил алейхиссалам улуу беришти. Курсиде олтурган, курси деген чоң такт айтат, чоң, ошол такты курси деп коет. Ошол такта отурган Жибрилди көрдүм дейт. Саддал уфук деп айтат. Ушундай галактиканы каптап калыптыр дейт. Галактиканы каптап калыптыр дейт. Эми караңыз, биз эгерде эстесеңиз, биз ушул иман негиздери китебини шархтап окуп жатканда Жибрил алейхиссаламдын кээ бир сыпаттарына токтолгонбуз. Ошондо Жибрил алейхиссаламдын 600 канаты бар экендиги кээ бир риваяттарда келгендиги жөнүндө, жана бир канаты бир галактиканы ороп калат экендиги жөнүндө сөз кылганбыз. Ушундай улук махлук да бул, улук махлук. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чыныгы жаратылган келбетинде Жибрил алейхиссаламды экинчи гана жолу көргөн. Биринчиси ушул жолу болсо, экинчиси Миражда көргөн. Аллах субханаху ва тааланын алдына көтөрүлгөн учурда көргөн. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо катуу коркуп кетип, дагы келет да үйгө, мени ороп койгула дейт. Анан ороп койгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга экинчи ирет вахий түшөт. Ал кайсы? Муддассир сүрөсүнүн баштапкы 7 аяты. Я айюхал муддассир, кум фаандир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир, ва рудза фахжур, ва ла тамнун тастакбир, ва ли раббика фасбир деген ушул 7 аят түшөт. Бунун мааниси эмне? Бунун мааниси эй оронуп жаткан, тургундагы адамдарды эскерткен, Аллахты улуктагын, ва сиябака фатаххир, кийимиңди тазалагын, ва рудза фахжур, жана ыплас, нажасат болгон нерселерден алыс болгон, ва ла тамнун тастакбир, өзүң кылган нерсени көп деп эстебегин, ва ли раббика фасбир, жана Роббиң үчүн сабыр кылгын деп Аллах субханаху ва таала ушул 7 аятты түшүргөн. Эгерде жакшылап ушул 7 аятка ой жүгүртө турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды баштапкы эң биринчи түшкөн аяттары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тарбиялоо болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тарбиялоо болгон. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чоң бир жоопкерчиликти, чоң бир машакаттуу түйшүктү мойнуна жүктөгөнү белгиледи Аллах субханаху ва таала. Караңыз, ушул аят менен, ушул вахий түшүүсү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи болду, расул болду. Демек, Иқро сүрөсү менен пайгамбар болду деп айтабыз, Муддассир сүрөсү менен ким болду? Элчи болду деп айтабыз. Түшүндүңбү? Я айюхал муддассир, мааниси эй оронуп жаткан, кум фаандир, тургун, жана адамдарды эскерткин. Я айюхал муддассир, кум фаандир, ва раббака факаббир, тургундагы адамдарды эскерткен, адамдарды чакыргын, аларды эскерткин, эртең тозок бейиш бар экендигин эскерткен, адамдарды айткын, Аллах Тааламдын динини жеткизген, ва раббака факаббир, Аллахты улуктагын, ушундай деңгээлде улуктагын, эч бир нерсе улукталбай турган деңгээлде улуктагын. Чындыгында Роббиң сенин улуктоого татыктуу зат. Улуктоого татыктуу бир гана Роббиң, Аллахты гана улуктап, эмне дааватыңды ушул нерсе менен баштаган. Ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир, жана кийимиңди тазалагын. Кийимиңди тазалагын. Себеби ислам дини тазалыктын үстүнө курулган. Ислам дини тазалыкка ушунчалык катуу көңүл берет. Бир ислам дини кийим, дененин үстүндөгү турган кийимге ушунчалык көңүл бөлсө, дененин ичинде турган сиз менен биздин эң негизги мүчөбүз болгон, балким сиз менен биздин башка мүчөлөрүбүздү башкарып турган жүрөктүн тазалыгына андан дагы көбүрөөк көңүл бөлгөн.
жүрөгүңдү ширк ишенимдерден жана ширк ушундай бузуку этикаттардан тазалагын. Себеби ислам дини тазалыкка буйрот. Тазалагын, нажасаттан тазалагын, денеңди нажасаттан тазалаган сыяктуу жүрөгүң дагы нажасат, ыплас этикаттардан, ыплас акыйдалардан тазалагын деп Аллах субханала таала тарабынан эмне ушундай буйрук келди. Караңыздар, бир туугандар, Аллах субханала тааламдын дини бир туугандар тазалыкка үндөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тазалык бул диндин жарымы деп айткан. Бул тазалык дегенде көпчүлүгүбүз ойлошубуз мүмкүн дененин тазалыгы деп. Албетте дененин тазалыгы эске алынат. Себеби даарат, 5 мал намазга даарат алуу, ошондой эле ар бир аялга жакындык кылган сайын же болбосо гусулубуз бузулуп калган учурда гусул алуу, бул ислам дини ушунчалык тазалыктын дини экендигин өзү эмне көрсөтүп турат. Бирок ошол эле учурда сиз менен биз көбүрөөк көңүл бөлгөн нерсе, андан дагы дааратыбыздан дагы гусулубуздан дагы көбүрөөк көңүл бөлгөн нерсе жүрөгүбүздүн тазалыгы болуш керек бир туугандар. Сиз менен биздин жүрөгүбүздүн тазалыгы орундалбаса, сиз менен биздин кийимибиздин тазалыгы жана денебиздин тазалыгы эч кандай пайда бербей калат. Түшүнүктүбү? Ошондуктан бир туугандар, сиз менен биз эң биринчи жүрөгүбүздүн тазалыгына көңүл бөлүшүбүз керек. Ал да болсо жүрөгүбүздү бузуку, жаман, ыплас этикаттардан тазалашыбыз керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне dedi Аллах субханала таала? Варрудза фахчур, ширктен жана ширк кылган элдерден, ширктин үстүнө жүргөн адамдардан алыс болгон. Өзүңдү ширктен аруулагын, тазалагын, ширкке батпагын, ширк баткагына жүрбөгүн жана ширк элдери менен дагы жүрбөгүн, алардан алыс болгон, оолак болгон деди. Вала тамнун тастакбир, жана өзүң кылган амалды мындай көп кылып адамдарга ман кылбагын деди. Ушундай милдет кылбагын, көп кылып атамын деп. Кылган амалың менен милдет кылбагын деди дагы. Анан вади роббика фасбир, ушул жолдо жүргөндө сага сөзсүз түрдө кыйынчылык жетип келет, ошол кыйынчылыкка сабыр кылгын деди. Түшүнүктүбү? Бир туугандар, караңыздар, бул жерде бир чоң бир пайда бар. Кум фа аңдир, тургун эй Мухаммад деп Аллах субханала таала буйруду. Ошол буйругандан мурда оронуп жаткан деген эмне? Оронуп жаткан деп Аллах субханала таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын оронуп жатканына ишарат кылды. Бул да болсо эмнеге ишарат кылат бир туугандар? Эй Мухаммад, болду. Мына ушул күндөн баштап сенин мойнуңа жоопкерчилик жүктөлдү. Сенин мойнуңа пайгамбарчылык деген милдет жүктөлдү. Мына ушул күнгө чейин жашооңдун жыргалчылыгында болсоң, өзүң үчүн, үй бүлөң үчүн жашасаң, мына күндөн баштап болду, ал нерсени унуткун. Мына ушул күндөн баштап сага андай жашоо болбойт. Сага машакаттын үстүнө машакат болот, андан башка эч нерсе эмес. Тургунун эми болду. Эмне? Бул жанагы өзүңдүн денеңдин жыргалчылыгын таштагын деген ишарат эле. Андан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламдын ушул буйругуна амал кылып, калган өмүрүнү, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 40 жашында түшкөн болсо ушул аят, калган өмүрүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне менен өткөздү? Туруу менен өткөздү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аяттан кийин бир туугандар бутту асып коюп жаткан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аяттан кийин кенен кесип отуруп, жөлөнүп отуруп, тамактанып, тамактын рахатын көргөн жок. Бул акыйкат бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аят түшкөндөн кийин үй бүлөсү үчүн жашабады. Өзүнүн нафсыны, рахатыны издеп жашаган жок. Үй бүлөсүнү жада калса, кээ бир учурларда үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коюп койду даават үчүн. Ушул аятка амал кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааватта тик турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кыпындай убакыттагы дааваттан эмне баш буруп, өзүнүн кызыкчылыгы жагына кетип калган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аяттан кийин дааватыны, Аллах жолуна чакыруусуну дүйнөсүнө сатып дагы жиберген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аяттан кийин Аллах таала мойнуна жүктөгөн милдет толугу менен аткарды. Бир туугандар, бул нерседе караңыз, ушул 7-нчи аятында акыркы ушул вахидин эң акыркы түшкөн аятына вали роббика фасбир деди. Эми ушундай кылганыңдан кийин, сен Аллах жолунда даават кылып, тик турганыңдан кийин эмне болот деди? Сага кыйынчылык жетип келет. Сага ар түрдүү сыноолор келет деди. Эми ушул учурда сен Роббиң үчүн сабыр кылгын деди. Эми пайда бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кимде-ким жолун ээрчиген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кармаган болсо, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди жандандырам, ошол динди элиме жериме жеткизем десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келген сыноо ал адамды күтүп турат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ашаддун нас балаан ал-анбия, сумма ал-амсал фал-амсал деген.
эң көп сыноого учураган, эң көп балейге учураган адамдар булар пайгамбарлар, андан кийин алар сыяктуулар, андан кийин алар сыяктуулар деди. Пайгамбарларды ээрчиген адамдар. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыздар, Айшени өзү риваят кылат, кээде 2 айлап казаныбызга от жагылбайт эле дейт. Сахабалар сурады, эмне жейт элесиңер деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана биздин үйүбүздө курма менен суу эле бар эле дейт. Эмне элесеп көрүңүз, сиз менен биздин жашообузда. Бир туугандар, сиз менен биздин жашообузда бир күн казаныбыздын астына от жагылбай калса, үйдө эмне болот? Согуш жарыяланып кетет. Согуш, 3-чү дүйнөлүк согуш болуп кетет. Акыйкат бул бүгүнкү күндөгү сиз менен биз алсыз мусулмандардын абалы ошондой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават үчүн, элге динди жеткизүү үчүн ушундай тик турду жана адамдарга жеткизди. Ошол себептен сиз менен бизге жетип келди дейт. Сахабалар дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоду ушул нерседе. Анча-мынча нерсесинде, дүйнөлүк нерсесинде курманчылык кылды динди жеткизүүдө. Бир туугандар, сахабалар дүйнөсүнү курманчылык кылды, малы менен курманчылык кылды, кээ бир учурда жаны менен курманчылык кылды. Ошол себептен сиз менен бизге 1400 жылдан ашык убакыт өтсө дагы дин жетип келди бир туугандар. Эч бир нерсеси өзгөрбөстөн. Эми сиз менен биз дааватта, биринчи үй бүлөмдүн муктаждыгын кандырып, анан өзүмдүн денемдин муктаждыгын кандырып, анан даават кылам десеңиз, бул өзүңүздү өзүңүз алдаганга барабар бир туугандар. Жок, андай нерсе болбойт. Дүйнөлүк кандайдыр бир ийгиликти жараткан адамдар, биз айтпайлы, мына диний эмес, дүйнөлүк ийгиликти жараткан адамдар өзүнүн кээ бир нерсеси менен курманчылык кылып, анан ошондой деңгээлге жеткен. Эми сиз ойлойсузбу, үйдө бутты асып коюп эле жатсаңыз сизге дин өзү чуркап келет деп. Жок бир туугандар. Дин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин сиз менен биздин курманчылыгыбызга муктаж. Жана бир нерсени билишибиз керек. Сиз менен биз курманчылык бир нерсебиз менен, же малыбыз менен, же жаныбыз менен, же болбосо убактыбыз менен курманчылык кылбасак, ал дин токтоп калбайт. Ал дин жете берет. Жетет. Аллах субханаху ва тааламдын акыйкат дини жете берет бир туугандар. Болгон Аллах субханаху ва таалам сизден бизден ошол нематты көтөрүп коет дагы, өзү жакшы көргөн кулдарына ошол нематты тартуулап коет. Ошол эле сиз менен биз дүйнө менен алек болобуз, жүрөбүз, ошол менен өлүп кетебиз. Эч кандай жашообузда кыймат, мындайча айтканда, баалуулук калбай калат бир туугандар. Эч кандай сиз менен биз өлгөндөн кийин сиз менен биздин артыбыздан эстелип жүрө турган мусулмандар, эстеп сиз менен биз менен сыймыктанып, же болбосо сиз менен бизге дуа кылып жүрө турган эч бир амалыбыз калбай калат. Миллиондогон унутулуп кеткен адамдар сыяктуу сиз биз да унутулуп калабыз. Болду. Балдарыбыз эстесе эстеши мүмкүн, бирок балдарыбыздан кийинки неберелерибиз эстейби ал ошо белгисиз нерсе. Жада калса, эгер ушул абалда өтүп кете турган болсок, базар менен чектелип өлүп кете турган болсок, балдарыбыз дагы эстебейт. Себеби балдарыбызга ошол нерсенин тарбиясын бергенбиз. Базар, дүйнө бардык нерсени чечет деген түшүнүктү киргизгенбиз. Тарбияга муктаж учурунда тарбияны берген эмеспиз. Алар эмне көргөнүн куштун уядагыны кылат дегендей, сиз менен балдарыбыз, биздин балдарыбыз да ошондой нерсени кылат. Демек бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динини карманып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динини жеткирем деген адам сөзсүз түрдө курманчылык кылыш керек. Өзүнүн кээде кызыкчылыгын ташташ керек болот. Бир туугандар, кээде өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз, кээде үй бүлөбүздүн кызыкчылыгыбызды ташташыбыз керек. Эң ачынарлуу нерсе билесизби эмне? Сабак мисал айтайлы, миңдеген мисалдарды келтирсек болот. Бул пайда катары бир туугандар, эч кимиңиздер өзүңүздөргө албаңыздар. Арабызда ушундай адамдар бар, мусулман үммөтүндө ушундай кымбат баалуу динни бир кесе тамакка сатып жибергендер бар. Бар бир туугандар, бир кесе тамакка сатып жибергендер бар. Арабызда ушундай адамдар бар. Алар үчүн дини 10 сомго дагы арзыбайт. 10 сомго, мен 100 сомду айтпай эле коеюн. 10 сомго арзыбайт бир туугандар. 10 сомго сатып жибере турган адамдар бар. Арабызда бир туугандар ушундай адамдар бар. Диндин кадырына жетпегендиктен, караңыз, сабакка үйүндө тамагы, ыстык тамагы бышып калган болсо, ошо тамагын жеп сабакка келбей койгондар бар. Бар бир туугандар. Актанбаңыз бул нерседен. Бар. Үйүндөн эми сабак болот экен, барып келейин деп чыгып аткан учурда кемпире ысык тамак бышып калды да, сиз кетип каласызбы эми, ысык тамакты калтырып деп айтса, жанагы сөзүнө жийип кетип, андан дагы көбүрөөк тамакка жийип кетип, жанагы жерде тамагын калтырбай сабактан калып калгандар жок эмес. Бул бир туугандар өкүнүчтүү нерсе. Сиз бир кесе тамакка диниңизди сатып бердиңизби, эртең чоң нерсени күтпөңүз. Күтпөңүз, акыйкат бир туугандар. Сиздин диниңиз, сиз үйрөнүп аткан илим, бир кесе тамак чалып, кадыр баркы жок болсо,
Сіз бир туугандар жүрө бериңиз базарда эле. Сиздин ордуңуз базар. Сиздин ордуңуз ошол жахилият, мындайча айтканда, караңгылыкта жүргөн адамдардын арасы. Сиздин илимде эч кандай мындай ордуңуз жок. Аллах таалам насип кылбады сизди ушул жерге келип шарият илимини үйрөнүшкө. Ошол эле нерсе, башкадан башка эч нерсе эмес. Эгерде сиз диниңиз үчүн күйсөңүз, диниңиз үчүн ушунчалык гам пикир кылсаңыз, Аллах субханала таалам сизди суруп алып келет эле ушул жерге. Сиз татыктуу эмессиз, ошон үчүн Аллах таалам сизге насип кылбады. Ошол эле нерсе, андан башка эч нерсе эмес. Бир туугандар, жүрөктү ачынта турган нерсе. Ошондуктан бир туугандар ойлонолу. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий ошондон кийин улана баштады бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшүүнү алымдар бир канча түргө бөлгөн. 8 түрүн эскерип өткөн бир туугандар. Кыскача ошол нерсеге токтолуп өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшүүнүн эң биринчиси түш көрүү менен башталган. Чын түш көрүү менен. Ал дегени түшүндө көргөн нерсе өңүндө ишке аша берген. Экинчиси Жибрил периште анын көзүнө чыныгы келбет, анын көзүнө көрүнмөгөн абалда дил жүрөгүнө салып койду эле, жүрөгүнө илхам салып койду эле. Түшүнүктүбү? Анан пайгамбар саллаллаху ошол нерсени айтат эле. Мисал айта турган болсок, могул жерде бир хадисти алып келген. Ал хадистин кыска бизге керектүү жерин айтабыз. Рухул Кудус, ал деген Жибрил алейхиссалам мен дилиме ушул нерсени салды дейт. Эч бир жанбар өз рызкысын толук алмайынча өлбөйт. Ар бирибиз өзүбүздүн рызкыбызды толук алмайынча өлбөйбүз. Ушул нерсе ошо пешенебизге жазылган. Сиз менен биз төрөлөрдөн мурда бир туугандар, сиз менен биздин рызкыбыз жазылган. Хасан аль-Басридин жакшынакай сөзү бар. Мен өзүмдүн рызкым жазылып, мен ошол рызкымды жемейинче өлбөйт экенимди билгенден кийин мен рызкыга чуркашты токтоттум деген экен. Мен рызкыга чуркашты токтоттум. Себеби ал рызкы чуркабасам дагы менин артымдан келет деген экен. Көрдүңүздөрбү, жакшынакай сөз. Андан кийин караңыздар, үчүнчүсү Жибрил периште адам кейпинде келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий алып келген. Кээ бир сахабалардын кейпинде келген кээ бир учурда. Төртүнчүсү вахий кээде ушундай коңгуроо сыяктуу болуп келет эле. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң оор болуп келген вахийдин түрү эле. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер төөнүн үстүндө болсо, төө жата калгандай деңгээлде оор болот эле. Зейд ибн Харис айтат, күндөр менде пайгамбар саллаллаху башын койгон учурда мага эмне келди? Пайгамбар саллаллаху вахий келди, ошондо мен бутумду жылдыра албай калдым дейт ордунан. Ушунчалык оор келет эле дейт ушул вахий. Пайгамбар саллаллаху кыш учурунда болсо дагы ушул вахий келгенде пешенесинен тер чыгып кетет эле. Бешинчи түрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам периштени Аллах жараткан абалда көргөн. Ал 2 жолу болгон, жогоруда айтып өттүк го, 2 жолу болгон деп. Андан кийин алтынчысы Мирач түнүндө вахий ошол Мирач түнүндө түшкөн. Жетинчиси Аллах таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен түзмө-түз сүйлөшкөн. Муса алейхиссалам түзмө-түз сүйлөшкөн сыяктуу. Бул Мирач кечесинде эле болгон бир туугандар. Мирачка көтөрүлгөндө Аллах субханала таала менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түзмө-түз сүйлөшкөн. Түшүнүктүбү? Андан башка учурда сүйлөшкөн эмес. Кээ бир алымдар 8-чи түрүн дагы кошкон. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир пардасыз Аллах таала менен сүйлөшкөн деп айтат. Бирок туурасы Аллаху алам алам, Аллаху сунна вал жамаат алымдар ортосунда талаш, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын жүзүн көргөн эмес. Түшүнүктүбү? Аллахтын жүзүн көргөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын пердесин көргөн, бирок жүзүн көргөн эмес. Түшүнүктүбү? Ушул деңгээл, ушул этапта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахийлер түшкөн. Андан кийинки жашоосун өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3 жылдык жашыруун даватын өтөбүз. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин 3 жыл адамдарды жашыруун дават кылды. Жашыруун деген адамдарга ачык айкын айтып чыккан жок. Өзүнүн келгенде максатыны ачык айкын айтып чыккан жок. Бунун бир канча себептери бар эле. Ошол себептеринен үчөөсүнү ушул Рахикул Махтум китебинде алып келген. Анын биринчиси биздин ата бабалардын динин бекем кармайбыз деген коомчулукка бул ушул жаңы динди алып келиш орой мамиле болуп калат эле. Себеби алар ата бабалардын динини каттуу кармашат эле. Андан кийинки экинчи себеп, алар ата бабалардын динини каттуу кармагандыктан жаңы динди алып келип дароо эле алардын эсине келбеген, жети уктап түшүнө кирбеген нерсени алып келсе, алардын кылычы кынында болот эле дайыма, кынынан чыгара калып согуш жарыялап жиберет эле. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян жеткизип коюшу мүмкүн. Үчүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб жармаралында төрөлгөн жана Мекке шаарына келген. Мекке шаары, караңыз, араб жармаралындагы диний абалдын лидери болгон десек адашпайбыз. Себеби ал жер Кааба Ибрахим алейхиссаламдан бери келаткан ажылык жөрөлгөсү бар болгондуктан арабтардын баары ошол жерге келип диндерини ошол Курайш эли кандай динде жөрөлгө кылса ошол нерсени алып кетет эле. Ошондуктан ушундай шарттарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык дават кылуусу кыйын эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл даватын жашыруун кылды. Бул нерседе дагы албетте чоң даанышмандуулук бар эле. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте эгерде
логика менен карай турган болсок, ар бир адам өзүнүн сырыны, өзүнүн эң жүрөгүнүн түпкү астында жаткан сырыны өзүнүн эң жакын адамына гана айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эң биринчи даватыны баштоодо өзүнүн эң жакын адамдарына баштады. Ишенген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сатып койбогон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол кылып аткан кээ бир жашыруун, сырдуу нерселерини ашкере кылып адамдарга же ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын душмандарына көрсөтүп койбогон адамдарга эмне кыла баштады, сунуштай баштады. Албетте бул нерсенин сап башында өзүнүн сүйүктүү жубайы Хадижа бинту Хувайлид турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадижа бинту Хувайлидти сүйгөндө эч кимди сүйгөн эмес. Хадижа бинту Хувайлидке ишенгенде эч кимге ишенген эмес. Себеби Хадижа бинту Хувайлид пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбар болгонго чейин жөлөк таяк эле, пайгамбар болгондон кийин ан сайын күчтүү жөлөк таяк болуп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадижа радиаллаху анха өлгөн жылны Амул Хузн, кайгылуу жыл деп атады. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык катуу өкүнгөн, мындай жүрөгү ооруган Хадижа энебиз өлгөндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта Хадижа энебиз жакшы көрөт эле жана ар бир нерсесин Хадижа менен бөлүшөт эле. Бунун далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хира үңгүрүндө болгон бардык нерсени төкпөй чачпай кимге айтып берди? Биринчи Хадижа энебизге айтып берди. Эми сиз менен биздин жашообузда кээ бир сырларыбызды биз аялыбызга айтпайбыз, балким досторубузга айтышыбыз мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялына айтты деген, демек аялына ушунчалык ишенет эле жана аялы дагы ошол ишеничин актайт эле деген. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол пайгамбарлыгын айтып бергенден кийин эң биринчи исламды кабыл алган албетте шек күмөнсүз Хадижа бинту Хувайлид болду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой үйүндө Кур'ан окуп жүргөнүнө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ибадат кылып атканын көргөн Али ибн Аби Толиб, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө жашаган Али ибн Аби Толиб, Абу Толибдин баласы Али исламды кабыл алды. Ал убакта кээ бир тарыхчылар 5-6 жашта болгон деп айтышат. Али ибн Аби Толибди жаш кезинен эле исламды кабыл алган. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылып аткан ибадаттары Али радиаллаху анху жагып, ошол замат барып сурап, анан исламды кабыл алган деп айтышат. Андан дагы жаш баланын эмнеси, табияты таза болот бир туугандар. Караңыздар, жаш балага көбүрөөк көңүл буруңуздар. Бардыгыбызга бул насаат бир туугандар. Себеби жаш баланын жүрөгү, калбы таза болот. Эгер окута турган болсоңуз, эгер бир нерсе айтып бере турган болсоңуз, жаш бала кабыл алгандай эч ким кабыл албайт. Жаш бала алган илим бул ташка чеккен менен барабар. Ал эми чоң адамдар биз билебиз, ал эмне тез унутуп калышы мүмкүн. Жаш бала алган нерсесин алгандай сактап калат. Ошондуктан бир туугандар, караңыздар, коммунисттерди жакшы билебиз, коммунисттер ушул коммунизмди курабыз деген адамдар. Коммунизм Кудай жок деген идеологиянын негизинде курулган. Билебиз бул нерсени. Эми караңыздар, коммунисттер коммунизм системасыны таралтуу үчүн кимден баштаган? Чоңдордон баштаган эмес, жаштардан баштаган, пионерлерден баштаган. Пионер деп баштаган. Коммунисттик өздөрүнүн партиясына киргизүү үчүн эң биринчи пионерлерден баштаган. Себеби кичинесинен тарбиялаган бала билген сөзсүз үзүрүнү берет, бир күнү мөмөсүн берет деп. Кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жетти десек адашпайбыз. Кандайдыр бир деңгээлде ошол нерсесине ийгиликке жетти. Бүгүнкү күндө эми биздин ошо ата бабаларыбыз болуп калды. Биздин ата бабаларыбыз ошо чоң жаштагы адамдар, коммунисттердин тарбиясын алган адамдар. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк адамдар балким намаз дагы окушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мусулмандардын мындай нерселерине аткарышы мүмкүн. Бирок жанагы жүрөгүндөгү оорулары, кээ бир шек күмөндөрү бүгүнкү күнгө чейин калып кеткен. Аллах өзү сактасын ушул шек күмөндө өлүп кетишти. Кудай бар болсо эмне үчүн андай кылат? Кудай бар болсо мындай кылбай беле деген кээ бир шектүү сөздөрү ошол жана жаштайынан куюп койгон жүрөгүндөгү эмнеси, таасири бир туугандар. Ал эле эмес, кээ бирлери ачык айкын беймарал коркпостон ачык эмне бүгүнкү күндө аттуу баштуу чоң эле адамдарды угуп калабыз, көрүп калабыз, интернеттен окуп калабыз. Ушундай ошол коммунизм убагындагы, пионерлик убагында калган сөздөрүнү бүгүнкү күндө ачык айкын айтып жүргөндүгүн. Көрдүңүздөрбү? Ал дегеним, айтайын дегеним бир туугандар, жаштыгынан бардык кандай системанын өкүлү болбосун, жаш балдарга көбүрөөк эмне тарбия берген аракет кылат. Себеби ошол жаш балдар эртең алардын келечеги. Эми биз эгерде бүгүнкү күндө ошол жаштардын муктаждыгын, руханий муктаждыгын чыныгы акыйкат дин менен кандырбайт экенбиз, ал боштукту сөзсүз бир нерсе толтурат. Демек, акыйкат толтурбаса эмне толтурат? Баткак толтурат. Булганыч, ыплас нерсе толтурат. Андан башка эч нерсе эмес бир туугандар. Эгерде сиздин алдыңыздагы стаканыңызды таза суу куюлуп, сөзсүз суу куюлуш керек болсо, таза суу толтурбай турган болсо, ал нерсеге сөзсүз бирөө келип баткакты куят, туурабы?
же ыплас болгон нажас сууну куюшу мүмкүн. Ошондой эле нерсе бир тона. Ошондуктан жаштарыбызга көбүрөөк көңүл бөлөлү. Андан кийин үчүнчү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватын кабыл алган эмне Зайд ибн Харис. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колундагы кулу болгон. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны азат кылып жиберген. Ошол Зайд ибн Харис эмне болгон? Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну исламга келгенге чейин эмне балам деп өзүнүн балалыкты берген. Себеби арабтарда ушундай адат болгон. Балалыкты берип койгон, кийин ал мураскер боло берет. Бирок ислам дини келип ал нерсеге чекит койгондо ал нерсени жоюп, балалык кылып алууну каттуу эмне чек койгон. Ал кийин эмне мураста калбайт. Бүгүнкү күнгө чейин жана кыямат күнүнө чейин ушул шариаттын өкүмү кала берет. Бала багып алуу шариятыбызда арам. Эгерде багып ала турган болсо, өзүнүн атасы, өзүнүн фамилиясы берилиш керек. Эч качан биздин фамилиябызга өтпөш керек. Бир тандыр ошол нерсени жакшылап билип алыңыздар. Эч качан бала сиздин атыңызга өтпөш керек. Себеби ал бирөөнүн баласы. Ал бирөөнүн каны бар анда. Ал ошол атасына мурас алат. Сизден эч кандай мурас албайт. Экинчиден, сиздин балаңыз менен ал багып алган баланын ортосунда эч кандай туугандык мамиле болбойт. Эгерде кызыңыз боло турган болсо, ал эркек бала боло турган болсо, ортосунда махрамия дагы болбойт бир туугандар. Ал дегени кызыңыз анын алдында чечинип жүрүүгө укуктуу эмес. Кадимкидей жат эркектин жанында жүргөндө, бир тууган болуп бир жерде чоңойсо дагы жат эркектин алдында жүргөндө уже этек кире келгенден кийин хижабын кийиш керек. Шариятыбыз бул нерсеге тыюу салган. Түшүнүктүбү? Келечекте бул нерсени фикх китептеринде кененирээк токтолот. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху исламга келет. Абу Бакр Сиддик бир туугандар, караңыздар, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң ишеничтүү досу болгон, эң ишеничтүү досу болгон. Өзү алымдар ушундай деп айтат, шек күмөн кылбай туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандан кийин дароо исламды кабыл алган Абу Бакр болгон дейт. Эч шек күмөн кылбаган. Бунун далили кийин Миражга көтөрүлгөндө дагы аны сайын тасдыкталат бир туугандар. Ошентип 4 адам исламга эң биринчи болуп келген. Эркектерден Абу Бакр, аялдардан Хадижа, жаш балдардан Али, кулдардан Зейд ибн Харис. Түшүнүктүбү? Андан кийин Абу Бакр чыгып туруп, андан кийин 4-өн исламга алып келген. Кээ бир риваяттарда 5 деп келет. Алар кимдер? Алар ашара мубаширин, 10 бейиши белгилүү болгон сахабалар. Караңыз, Талха ибн Зубайдулла, Саад ибн Аби Ваккас, Абдурахман ибн Ауф, Зубайр ибн Ауам, Усман ибн Аффан. 5 тең бир туугандар жаннаты белгилүү болгон сахабалар. Жаннаты белгилүү болгон сахабалар. Пайда. Ушул жерде кыскача пайдага токтолобуз. Караңыз, Абу Бакр радыйаллаху анху. Абу Бакр радыйаллаху анху бир адамды исламга тартып келиш үчүн чоң деле илимге неме кылган жок. Кээ бирибиз, мисалы, жогоруда айтып өттүк го, илим бардык нерседен жогору турат деп. Кээ бирибиз ушул сөздү уккандан кийин эмне заматта илим албасам даават кылбайт экенмин деп токтоп калабыз да. Бир туугандар, даават сиз адамдарды ширктен тыйып таухидке чакырууңуз үчүн көп деле илим шарт эмес. Билдиңизби, Аллах Тааланын Кур'аны адамдарды жалгыз Аллахка сыйынууга чакырат экендигин жана ширктен тыят экендигин адамдарга айтып түшүндүрө беребиз. Намазды үйрөндүңүзбү, чакырыңыз ошол нерсеге. Аллах Тааланын эң биринчи буйруктарынын бирөөсү таухид болсо, андан кийинки буйруктары намаз экенин билдиңизби, намазга үндөөңүз. Мындайча айтканда, сиз ошол адамга даават кылууңуз үчүн көп деле илим кереги жок бир тондар, айрыкча көчөдөгү карапайым адамдарга. Абу Бакр радыйаллаху анху мен илим алышым керек деп отурган жок го. Демек бир тондар сизге, бизге Абу Бакр ушул жерде үлгү болуп бериш керек. Заматта ушунчалык жигердүүлүгү менен, динге болгон улуу химмасы менен, ушундай кызыгуусу менен барып 5 адамды динге тартып келип, 5 адам бул дүйнөдө тирүү убагында жаннат менен, бейиш менен сүйүнчүлөндү. Субханаллах. Абу Бакр өзү сүйүнчүлөнгөн. Жана 5 адамдын исламга келүүсүнө себеп болгон адамдар дагы сүйүнчүлөндү. Ал деген Абу Бакрдын таразасына ошолордун кылган амалдын соогу кете берет деген. Кандай сонун нерсе. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин ошентип олтуруп, анан ислам сабында мусулмандар көбөйө баштады. Курайшилерден бир канча адамдар келди. Курайш эместерден дагы исламга келе баштады. Бирок көпчүлүгү, караңыздар, бир туугандар, алсыз мусулмандар эле. Алсыз мусулмандар эле. Демек ушул тип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламга даават кылуусу Меккеде 13 жыл уланды. 13 жылда тарыхчылардын эми кескин түрдө айткан эмес, бирок орточо эсеп менен 130 адам исламга келди деп айтат. Бирок бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи дааваттын этабында келгенби, тактап айтканда сырдуу даават убагында келгенби же андан кийин келгенби, бул маселеде эч кандай мындай кескиндүүлүк жок. Мына убакта келген дегени белгисиз. Болгону кээ бир сахабаларды билебиз, да исламдын башына келген экендер. Мисалы Абу Бакр, ошол жанагы 5 сыяктуу. Калгандары, мисалы Умар ибн Хаттаб, Хамза ибн Абдул Мутталибтер 6-жылы келген, пайгамбарлыктын 6-жылы келген. Ошолор жөнүндө маалымат бар. Калгандары жөнүндө жалпылай ошол Меккеде жүргөндө, Мекке доорунда исламды кабыл алган деп билебиз. Андан кийин намаз жөнүндө токтоло турган болсок,
Қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи намаз оқиды эле. Намаз бирок 5 маал намаз бир тугандар. Исрада тақта айтканда пайғамбар саллаллаху Аллах тааланын алдына көтөрүлгөндө пайғамбарлықтың 10-чы жылы. Бул да галымдар ортосунда талаш бар, бирок туурасы Аллаху алам ушу Мубарак Фори рахимахуллах ушул 10-чы жыл деп айткан. Ошол 10-чы жылга чейин пайгамбар саллаллаху алейхи 5 маал намаз фарз болгон эмес, 10-чы жылдан кийин 5 маал намаз фарз болгон. Ага чейин эмне кылган деген суроо пайда болуп да. Ага чейин пайгамбар саллаллаху намаз окуган. Бул жөнүндө сахабалардан риваяттар келген. Бирок кандай намаз жана кайсы убакта окулгандыгы жөнүндө анык маалымат жок. Чүнктүү кээ бир сахабалар мисалы эрте менен кечинде окуган деп айткан. Чүнктүү кээ бирлер мисалы сахабалар менен өзү жалгыз калып окуйт эле деген риваяттар дагы келген. Пайгамбар саллаллаху намаз окуйт эле деп. Бирок кескин түрдө мынау убакта мынау намаз окуйт эле деген риваят келген эмес. Ал бир гана пайгамбар саллаллаху 5 маал намаз түшкөндөн кийин, андан кийин 5 маал намаздын атты убактысы менен андан бизге риваяттар жетип келген. Ошол алгачкы доордо анда пайгамбар саллаллаху алейхи ибадаттардан бири эле намаз фарз болгон болсо, анда дагы кандай ибадаттарды кылган деген суроо ар бирибизде пайда болсо керек. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи адамдардын жүрөгүнү тазалоо менен алек болгон. Тактап айтканда Аллах тааланын түшүргөн аяттары дагы бир туугандар ушул нерсеге эмне кылып турат? Далалат кылат. Ушул нерсени эмне далилдеп турат. Сүрөлөр эки түргө бөлүнөт. Макки жана Мадани сүрөлөргө. Макки деген Меккеде түшкөн сүрөлөр, ал эми Мадани деген Мединеде түшкөн сүрөлөр. Эгерде Куранды жакшылап окуп, Меккеде түшкөн аяттарга жакшылап кунт кое турган болсоңуз, Меккеде түшкөн аяттар көпчүлүк учурда Аллах тааланын жалгыздуулугуна чакырган аяттар, таухидке чакырган аяттар. Аллах тааланын улуулугуна, Аллах тааланын көркөм сыпаттары бар экендигине чакырган аяттар. Ошол эле учурда Аллах таалам жөнөткөн пайгамбарлардын кыссалары, окуялары, пайгамбарлар келип Аллахка чакырганда пайгамбарлардын чакырыгын кабыл алып, пайгамбарларды ичиген адамдарды эмне кандай жакшы сыйлыктар күтүп турду жана пайгамбарларга каршы чыгып, пайгамбарларга душмандык кылгандарды кандай жазалар күтүп турду. Ушул жөнүндөгү окуялар бар эле. Жана эмне ошого окшогон кээ бир эмне нерселер бар эле. Өкүмдөр дээрлик жок койсо эле, өкүмдөрдүн көпчүлүгү бир туугандар Мединеде түшкөн. Өкүмдөрдүн көпчүлүгү Мединеде түшкөн. Эми сизде суроо пайда болот. Анда биз дават кылууда биринчи адамдарды Аллах тааланын таухидине чакырып, намазды айтпай туруубуз керекпи деп суроо пайда болушу мүмкүн. Жок, бир туугандар, намаз мусулман болгондон кийин бардыгына парз. Намазды сөзсүз түрдө чакырабыз. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүннөтүнө ээрчип, адамдарды биринчи өкүмдөрдү үйрөтүүдөн мурда дагы жүрөгүндөгү таухидини жакшылап орундатып койсок, тактап айтканда акыйдасын жакшылап түшүндүрүп берсек, ошол адам канааттандырарлык деңгээлде айтып бере турган болсок, ошол адам кийин намазды же болбосо башка ислам шариятында буйруган өкүмдөрдү үйрөнүүдө кызыгып үйрөнөт жана ошол нерсени таштабай турган деңгээлде болот. Сиз менен биз бүгүнкү күндө намазды үйрөтүп коюп атабыз, бирок жанагы жүрөгүндөгү таухид же болбосо ишенимини оңдобогон себептүү намазыны баштагандан таштаганы тез болуп атат. Көпчүлүк адамдарды көрөбүз, баштаганын угабыз, таштаганы андан да тез болуп атат. Ошол эң чоң себеби жанагы дават кылууда сиз менен биз тадарруч кылбаганыбыз. Акырындан кетпейбиз дагы, сразу барып туруп эмнени ал арам, бул арам дегенибиз кээде зыян болуп калат. Арамды мисалы анча-мынча нерсеге көз жумуп, биринчи ошол адамга Аллах тааланын улуулугуну, Аллах тааланын таухидини, Аллах тааланын ысым сыпаттарына жүрөгүндө орундаткан болсок, ал адам кийин ургуласаңыз да, тепкилесеңиз да кайтпай турган деңгээлде эмне бекем болот. Бирок сиз менен биз болгону өкүмдөрдү үйрөтүп койгон себептүү жанагы адамды өкүмдөргө кызыга турган эч бир түрткү нерсе болбой калып атат. Чөнтү ошон үчүн сиз менен биз даватыбызда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ушул методикасын колдонсок максатка ылайык болобу деген үмүт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ачык дават кылууга уруксат берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл жашыруун дават кылгандан кийин Аллах субханаху ва таала тарабынан «Ванзир аширатакал акрабин» өзүңдүн жакын туугандарыңды эскерткен деген аят түшөт. Ушул аят түшүүсү менен бир туугандар, караңыз, ушул аят түшүүсү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакындарынан баштайт. Ушул Шуара сүрөсү бир туугандар, ушул Шуара сүрөсү өзү башында Муса алейхиссалам жөнүндө, Мусанын кыссасы жөнүндө башталат. Шуара сүрөсүн окусаңыз, Муса алейхиссаламдын кыссасы бар. Караңыз, Муса алейхиссаламдын кыссасыны Аллах таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баяндап берүүнүн артында кандай даанышмандуулук бар эле. Мунун артында бир туугандар Муса алейхиссалам даватын кантип баштаган, даватын баштаганда эл кандай кылып тосуп алды, кандай кылып кабыл алды жана кандай душмандыктар пайда болду, ошолор жөнүндөгү сөз болду.
демек бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга даярданган ушул нерсеге деген ишарат эле, түшүндүңбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул эле сүрөдө Ат коому, Самут коому, Ибрахимдин коому, Лут коому жөнүндөгү пайгамбарлардын коомундору жөнүндө кабар берилди. Ал да болсо сенин коомуң андан алыс эмес деген. Ат коому же болсо Самут коому пайгамбарларны нан, асал менен тосуп алган эмес бир туугандар. Балким эмне менен тосуп алган? Душмандык менен тосуп алган. Сенин коомуң да андан алыс эмес деген эмне ишарат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи эң биринчи жакындарын чакырды. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакындары өзүнүн урусу эле. Өзүнүн урусу деген Хашим урусу эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи Хашим менен биригип Абдул Мутталиб урусун дагы чакырды. Мутталиб урусун чакырды. Мутталиб пайгамбар саллаллаху чоң атасынын абасы. Ошол уруну чакырып туруп 45 адам чогулганда эми сөз баштайын дегенде Абу Жахил Абу Лахаб чыкты дагы: пайгамбар, сен эгерде башка бир нерсени айта турган болсоң, анда ал сөзүңдөн кайткын, бизди башка жаңы динге үндөй турган болсоң, себеби эртең арабтар каршы чыгып калса, сени биз Хашим урусу коргой албайбыз деп ошентип сөзүн бөлүп коет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи экинчи рет чакырат дагы ошол эле адамдарды. Андан кийин ушундай деп сөз баштайт: Аллах таалама 60 мактоолорду айткандан кийин: мен Аллах Тааламдан бөлөк сенуга татыктуу зат жок, жана мен Аллах Таалам тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбармын деп айтат. Жана мен Аллахка касам ичип айтамын дейт: мен силерге атайын хос, силерге келген хос жана башка адамдарга жалпысынан келген пайгамбармын дейт. Жана мен ант ичип айтамын, Аллахка касам ичип айтамын дейт: силер уктаган сыяктуу эртең өлөсүңөр, жана уйкудан кайра турган сыяктуу эртең тирилесиңер, жана сөзсүз түрдө эмне эсеп китеп болот силерден, ар бир кылган ишиңер үчүн эсеп китеп болот дегенде, ошол жерде Абу Талиб ушундай деп айтат: сага жардам бергибиз келет дейт. Насаатыңды укканы келдик го, сөздөрүң абдан туура деп сөздөрүн кубаттайт. Биз тирүү экенбиз, сени дайым кубаттайбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол сөз аябай жагат. Демине дем, күчүнө күч кошулат пайгамбар саллаллаху алейхи. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи Сафа тоосуна чыгат дагы: я Сабахах деп адамдарды чакырат. Бул Сабахах деп адамдарды чакыруу арабтарда, Мекке шаарынын арабтарында ушундай адат эле. Жоо келет этканда же кандайдыр бир зарыл бир нерсени жеткизиш керек болсо, ошол жерге чыгат эле дагы. Бүгүнкү күндөгү массалык маалымат каражаты ишин аткарган жер эле. Ошол жерге чыгып болгон нерсени айтып берет эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи бардык уурунун атын айтып чакырды. Бардык ууру келди ошол жерде. Жада калса келе албагандар өздөрүнүн кулдарын жөнөттү, өздөрүнүн ишенген адамдарын жөнөттү. Ошол жерге келип, анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи турган учурда ар биринин атын айтып туруп: эй паланчы, эй пустанчы, эй паланчы урусу деп бардыгын аты менен атап чыкты. Жада калса эң акырында: о Аллахтын элчиси Мухаммадтын кызы Фатима деди. Мухаммадтын кызы Фатима, сен деди, менин байлыгымдан, мүлкүмдөн бул дүйнөдө каалаганыңды сурагын мен сага берейин, бирок мен Аллах Таалам алдында сага пайда зыян бере албаймын деди. Көрдүңүзбү? Мен сага бул дүйнөдө айланайын берейинчи кызым, бирок Аллах Таалам алдында эч кандай пайда зыян бере албайм. Өзүңдүн жаныңды өзүң бул дүйнөдө куткаргын деди. Ошондо бардыгын эмне кылганда, ошентип айткандан кийин: мен силерге пайгамбармын, мен ушундай эскерткени келдим дегенден кийин биринчи эле жанагы эле душман болгон өзүнүн абасы Абу Лахаб турат дагы: колуң кургур, сен бизди ушул нерсе үчүн чакырдыңбы дегенде Аллах Тааламдан аят түшөт: таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын өзүнүн эки колу курусун деген. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан бардыгы тарайт. Эч ким ал жерде эмне каршылык кылбайт. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи алып келген нерсесин кабыл алганын дагы эч ким айтпайт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган чөйрөдө эмне башталат? Мындайча айтканда, акырында пайгамбар саллаллаху алейхи жөнүндө сөздөр көбөйө баштайт. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи жөнүндө алар угуп жүргөн, бирок чындыкты ошол акыйкат экендигин мына ушул окуядан кийин билди. Пайгамбар саллаллаху алейхи жаңы дин менен, ата бабалары көрбөгөн дин менен келгендигин, жана ал дин Аллах Тааламдын жалгыздуулугуна, жалгыз Аллахка гана ибадат кылууга чакырат экендигин ошол жерде анык өз көздөр менен көрдү, якын менен ишенди. Ошондо бир пайгамбарлар айтып келген сөздү айтып келди: я кауми абудуллаха ма лакум мин илахин гайру. Эй коомум, силерге Аллах андан бөлөк сыйынууга таттуу болбогон Аллахка гана чакырып келдим, ошого сыйыныңыздар деп ошол нерсеге чакырып келди. Андан кийин Курайш өз ара кеңешип, ажылар ошол убакта ажылык сезону болуп калат, бир туугандар. Ажылык сезону болуп калып, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул пайгамбарлык келгенден кийин чакырган дааватынын алдын алуу үчүн эмне, мындайча айтканда, бир кеңеш жыйын өткөзөт. Кандай кылып тосойлу ошол жерде. Ошол жерде Валид ибн Мугира деген адам өзүнүн үйүнө чакырат дагы Мекке мушриктерине: келгиле дейт, жакында ажылык сезону келет дейт. Эгерде ажылык сезону келгенде Мухаммадка коюп берсек, бул өтө кооз сүйлөйт, адамдарды ширин сөзү менен өзүнө тартып алат дейт. Эгерде ушул нерсеге коюп берсек, арабтар дагы кийинчерээк эмне ушундай неме тарап кетет дагы дейт, дин тарап кетип,
Кейін Мұхаммадтың дінін барды қабыл алып, біздің билігіміз жоққа шығады дейді да. Анда айтқыла дейді. Не деп барлығымыз бір пікірге келіп алайық, себебі сен ертең бұл сөз айтсаң, бұл басқа сөз айтса, сырттан келген арабтар бұлар дөдіріп, емнені айтып жатады, бұлар өздері айтып жатқан нәрсесіне бір емес деп анан Мұхаммадқа ишенич ансаны күшейт дейді да, бір келишимге келіп алайық дейді. Бирөөсү айтады, келгиле кахин деп айтайлы дейді, бакшы деп айтайлы дейді. Жоқ, бұл болбойт. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи андай сыпат жоқ. Жинди деп айтайлы. Жоқ, бұл да болбойт. Пайғамбар саллаллаху алейхи жиндиликке ешқандай сыпат жоқ. Ақын деп айтайлы. Біз ақындарды көріп жүрөбүз. Ақындарда ешқандай мынау Мұхаммадта бар сыпат жоқ. Сиқыршы деп айтайлы. Жоқ, сиқыршы деп те айта албайбыз. Себебі сиқыршының ешқандай сыпаты жоқ. Анда, Валид, өзің айтшы, не деп айтайлы? Адамдар не деп қайтарайлы бұл нәрседен дегенде, шындығында сіздер айтқан 4 нәрседе ешқандай пайғамбар саллаллаху алейхи үлес жоқ. Бирок жақынырағы сиқыршы, себебі ата менен баланы сиқыр сөздерімен бөліп салды. Ені менен қызды жана аял мен күйөөсүн бөліп салып атат деп айтабыз. Анан ошентип туруп, анан эмне болот? Жанагы жерде акыйкатта ошол Меккеге кире турган жерге туруп алып, ар бир кирген адамдарды эмне кылат? Жанагы Мухаммад деген сыйкырчы пайда болду бизде Меккеде, аныкпагыла деп жанагы адамдарга кирген адамдарга кулагына куя баштайт. Адамдар, адаттагы адамдар уккан нерсесине ишене берет, көргөн нерсесин көрбөй туруп эле. Билебиз, бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт дегендей, бир ит жанагы көрбөй эле үрө берсе, калган артынан үрө берет. Мухаммад андай экендир. Караңыздар, бир туугандар, ушул нерсе менен жыйынтайбыз иншалла. Бир бул жерде чоң бир пайда бар. Эң биринчи пайда, мушриктер кандай мушрик болбосун, ошол замандын, ошол доордун мушриктери болобу же ушул доордун мушриктери айырмасы жок. Дин исламды жаман көрсөтүш үчүн бүт методун колдонот. Бүт методун, бир эле эмес, бир тондар бүт методун колдонот. Андан кийин мусулмандарга жала жабуу үчүн ар түрдүү жаманаттарды ойлоп чыгат. Ар түрдүү жаманаттарды ойлоп чыгат. Караңыздар, мисалы фундаменталисттер деп коет. Азыркы бүгүнкү күндөгү жаш Куран сүннөттүн негизинде жашайлы, динибизди ошол пайгамбар саллаллаху алейхи алып келгендей кылып көрсөтөйлү адамдарга ушул негизде пайгамбар саллаллаху алейхи мен өзүнөн кийин Куран жана сүннөттү калтырдым, кимде ким кармаса адашпайт. Ошол нерсеге чакырайлы, пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кетпедиби деген сөздү чакырган адамдарды эмне деп коет? Фундаменталисттер деп коет. Фундаменталист деген менен булар жаман максатты көздөйт. Бирок чын-чынына келгенде кандайдыр бир деңгээлде фундаменталист деген жакшы сыпат. Себеби сиз диниңизди ошол фундаментке кайтарасыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи алып келген нерсеге кайтарасыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи доорунда болду беле? Пайгамбар саллаллаху алейхи кылды беле? Сахабалар кылды беле? Эгер алар кылбаса менин кылышым кажети барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи билбей калдыбы ал нерсени? Пайгамбар саллаллаху алейхи бардык жакшылык, кандай жакшылык болбосун ал нерсени алып келип көрсөттү үммөтүнө. Кандай жамандык болбосун ал нерсени тыйып кетти. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ошол нерсени билбей калдыбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи кылбаган нерсени мен дагы кылбай эле, жакшынакай пайгамбар саллаллаху алейхи кылган нерсени кылып эле жашайын дегендерди фундаменталисттер деп коет. Бул менен алар жаман максатты көздөйт. Бирок чын-чынына келгенде өзү жакшы эле сөз, фундаментке кайтарасың. Жакшы эмеспи бул нерсе? Бурмаланып, эгерде сиз менен биз ошол фундаментке кайтарбаганыбызда биздин динибиздин христиандардын дининен эч кандай айырмасы жок болуп калат эле. Себеби христиан диндин адашуусунун эң чоң себептеринин бирөөсү фундаментке кайтарышпайт. Алардын өзү Куран, биздин Кураныбыз пайгамбар саллаллаху алейхи кандай окуган болсо, ошондой жетип келген болсо, алардын өзү Инжили Иса алейхиссалам өлгөндөн кийин эң жакыны 60 жылдан кийин жазылган деп айтат. Көрдүңүзбү? Фундамент жок аларда. Бизде бар үчүн ошол нерсе бизди сыймыктандырып туруш керек. Бак ошон ар түрдүү жаман аттарды ыйгарып коюшат. Чын-чынына келгенде мусулмандар ал сыпатка эмне татыктуу эмес. Мисалы айта турган болсок, эскичиликти окуп атат деген сөздөр бизде кенен тарап кеткен. Могул дин исламды окуган адамды эскичиликтер деп коет. Алардын түшүнүү, аң сезиминде мынау бүгүнкү күндөгү дүйнөвү илимди алгандар, жаңычылыкты окуп аткандар, ал эми ислам динин окуп аткандар эскичиликте ошондой түшүнөт да. Эскичилик деген мен мисалы эскичилик деген кандай максат кылат? Алар максат кылган нерсе жаман максат. Эскичилик деген артта калып кеткен маданияттан өтө артта болгон нерсени окуп атышат. Жанагы чүмбөттүн ичине кирип алып, караңыз, чүмбөт деп ушундай жаман көрсөтүп айтат, жийкенип айтат. Никап, эми шариятыбызда никап деп айтат. Шариятыбыз буйруган амал. Бул менен сыймыктанышыбыз керек. Алхамдулилlah, биздин аялдарыбыз ошондой чүмбөт дейсизби, никап дейсизби, ошонун астына жүрөт. Аллах таалам буйруган жерлеrini жабып жүрөт. Сенин аялыңа окшоп жарым жалаңач кылып эмне кылган жок, ички кийимине көрсөтүп көчөдө жүргөн жок. Алхамдулилlah, ошондой чүмбөттүн астынан жүрөт. Бирок булар айтуудан максат жаман көрсөтүп айтат да. Карасаңыз, бир туугандар, бир мисал менен чектелебиз. Эгерде могул интернеттеги кээ бир баракчаларга кирсеңиз,
айрыкча сырттан батыш өлкөсүнөн же болбосо деңиздин наркы бетиндеги өлкөдөн каржыланган сайттар көбүнчө исламды жамандап аябай көп жазат. Ушунчалык көп жазат дейсиз, билинбей туруп жанагы мусулмандардын ичине кирип келген мусулмандардын душманы деп айтсак адашпасак керек. Караңыз, бирде ушундай деп жазат. Бүгүнкү күндө либералдуу көз карашта өсүп келаткан жаштардын саны өсүп баратат. Кыргызстандын бардыгын алып келсе, 6 миллион эли барбы? Либералдуу көз караштагы жаштарды ошол 6 миллион элдин ичинен 1%-ин да таппайсыз. Азыр мисалы либерал көз карашы кандай болуш керек, либерал системасы кандай десек, көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз деле, эмне экенин дагы билбейбиз. Эми ошол массалык маалымат каражаттарында ошондой деп жазып атат, аны окуган адам Кыргызстандын дээрлик 30% либерал болуп кетти окшойт деп ойлойбуз да. Анан эмне дейт? Дагы бир темасында ушундай деп жазат. Бүгүнкү күндө жанагы атын унутуп калдым, өздөрүнүн термининде бир нерсе деп коет экен. Бардык дин бирдей, мен үчүн ал дин деле туура, бул дин деле туура деген ишеним бар экен. Ошол түшүнүктүү, алардын сөзү менен бир термин менен айтат экен, унутуп турабыз. Ошол терминдеги түшүнүктөгү жаштар көбөйүп баратат дейт. Караңыз, ишенесизби? Кыргызстанда 100 адамдан сураңыз, жанагындай сурамжылоо жүргүзүңүз, кайсы динге ишенесиз десеңиз, мен бекем ишенем, ислам дининдемин, мусулманмын, альхамдулилля, мен диним ислам деп жооп берет 99 адам. Ал дегенде 99% адам мусулман динине бекем. Эми мындай туура кээ бир өкүмдөрдү аткарбаса дагы, бирок мындай өзүнүн исламы менен сыймыктанган адамдар иншалла. Ал эми алар дээрлик жокко эсе. Эми караңыз, мусулмандарды бүгүнкү күндө караңгылык каптап ушундай болуп баратат. Же ушул сыяктуу темалар аябай көп неме болот. Айтайын деген нерсе көрдүңүздөрбү? Сиз менен биз уктап өзүбүздүн жумушубуз менен алек болгондо алар бизге мондой жатканда жанагы идеологический деп коет го, идеологиялык согушун жарыялаган убакытта алар мүмкүнчүлүкүнө сарптап, билесизби, ошол сырттан келген каржылоолор, ошол 2-3 сайт бар, бир туугандар, сырттан каржыланат. 2-3 десем адашып калатырмын, 7-8 сайт бар. Атын айтпасам дагы, балким билсеңиздер керек. Ошол сайттарга бир айында миллиондон ашык доллар которулат. Ошолор эмне? Ошол идеяны таратыш үчүн биздин эмнебизге кирген, арабызга кирген да. Ошондон бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Мушриктер жана мушриктин жардамчылары эч качан бизге жакшылыкты каалабайт. Алар сиз менен биздин динибиздин бузулушун гана каалайт, андан башка эч нерсе эмес. Сиз менен биз алардын караганда акылуубуз өзүбүздүн динибизди жеткизгенге. Аллаху алам, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.